Кыргызстан жакынкы келечекте паспорт менен сомду өзү басып чыгара баштайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Билим берүү жана илим министрлигинин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевди кабыл алган учурда билдирди. Президент учкун басмаканасы бардык заманбап жабдыктар менен жабдылганын айтты. Мындан ары бир дагы мамлекеттик кагаз жеке компаниядан чыкпашы керек. Бир гана учкундан басылып чыгат. Биз өзүбүз 100% жетишебиз. Кудай буйруса келечекте акчаны, паспортторду да өзүбүз басып чыгаргандай болобуз. Ал эми май айынан баштап паспортторду өзүбүз чыгарганга жетишебиз. Буга чейин паспорттардын бланктарын, техникалык паспортторду, айдоочулук күбөлүктөрдү жеке компаниялар басып чыгарчу. Бул үчүн мамлекеттен 15 миллиард сом бөлүнгөн болсо, кайра ал мамлекетке салык же киреше түрүндө келген эмес. Эми мамлекеттин каражатына учкундан гана басып чыгарабыз. Биздин эсеп менен алганда мамлекетке 3 миллиард сомдон кем эмес салык түрүндө түшүп турат, деди президент. Президент Садыр Жапаров укук коргоо, бажы жана көзөмөлдөө органдарынын жетекчилерине жогорку наамдарды тапшыруу аземине катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы сыйлык алгандарды куттуктап, алардын артыкчылыктарын белгилеп, ошондой эле ак ниет эмгеги жана өз ишине берилгендиги үчүн ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров алардын эмгегин жогору баалаган, бүгүнкү сыйлык ата мекенибиздин жыргалчылыгы үчүн жаратмандык жолунда жаңы бийиктиктерди багынтууга түрткү болоорун ишеним билдирди. Ошол эле учурда ал генералдардан коррупцияга малынбай, мыйзамсыз иш-аракеттери үчүн жазалана турганын эске тутуп, мамлекеттик коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн берилгендик менен ак ниет кызмат кылуусун талап кылды. Президент Садыр Жапаров өлкө жетекчилиги мындан ары да мамлекеттик түзүмдөрдүн бардык кызматкерлерин материалдык жана социалдык шарттар менен толук камсыздай берерин баса белгиледи. Эске салсак, буга чейин мамлекет башчысынын жарлыктары менен укук коргоо, бажы жана көзөмөлдөө органдарынын кызматкерлерине генералдык наамдар берилген. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү орун алган каргашалуу окуя учурунда бузулган турак жайлардын ордуна салынган үйлөрдүн сапаты менен таанышты. Иш сапардын экинчи күнүндө Акылбек Жапаров Баткен районундагы Аксай айыл аймагынын Капчыгай жана Аксай айылдарында, Самаркандек айыл аймагынын Миң-Өрүк айылында, Карабак айыл аймагынын Достук айылында салынган үйлөргө барды. Жергиликтүү эл менен жолуккан учурда оору кайсы жерде болсо жаның ошол жерде дейт. Баткенде тынчтык болмоюнча Баткен, өнүкмөйүнчө баарыбыздын ишибиз, аракетибиз ушул жерде болот. Тынчтыкта жашайм десең, ар дайым бардык нерсеге даяр бол дейт. Армиябызды, чек арабызды күчтөндүрөбүз. Кирем дегендердин мизин кайтарууга кудуретибиз жетет. Бардык жаңы техникалар келген, деди Акылбек Жапаров. Генералдык подряддык уюм тарабынан жумуштарды аткарууга 33 субподряддык уюм тартылган жана 2000ге жакын курулушчу иш алып барып жатат. Курулуш материалдары толук жеткирилген. Бүгүн 27 февралда Кыргызстанда учогунда күчү 5 жана 6 балга жеткен 2 жер титирөө катталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Сейсмология институтунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, биринчи жер титирөө түнкү саат 3:42 катталып, анын күчү очогунда 5 балга жеткен. Жер титирөөнүн очогу өлкөнүн аймагында Эчкили Таш айылынан түштүк чыгышына карай 52 км, Кең суу айылынан түштүк чыгышка карай 60 км, Таш Короо айылынын түндүк чыгышка карай 60 км, Эңилчек айылынан түндүк чыгышка карай 68 км жана Каракол шаарынан түштүк чыгышка карай 132 км аралыкта жайгашкан. Ал эми экинчи жер титирөө таңкы саат 5:58 Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында очогунда күчү 6 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөөнүн очогу Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Какшал-Тоо тоо кыркаларында тагыраагы, Таш-Короо айылынын түштүк чыгышка карай 50 км, Эчкили Таш айылынын түштүк чыгышка карай 55 км, Кургак айылынан түштүк чыгышка карай 58 км, Эңилчек айылынан түштүк чыгышка карай 60 км, Кең суу айылынан түштүк чыгышка карай 60 км жана Каракол шаарынан түштүк чыгышка карай 130 км аралыкта жайгашкан. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы 2023 жылдын 9 апрелине Самаркандек айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо электрондук добуш берүүнү пилоттук режимде апробациядан өткөрөт. Кыргыз Республикасынын Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо дайындоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 6 февралындагы номер 19 жарлыгынын аткаруу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы
комиссиясы электрондук добуш берүүнү пилоттук режимде апробациялоо катары Баткен облусунун Баткен районунун Самаркандек айылдык кеңеши аныктады. Электрондук добуш берүү электрондук шайлоо бюллетенин пайдалануу жана шайлоочунун эрк ниетин купуя билдирүүсүн камсыздоо менен добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерлерде добуш берүү дегенди билдирет. Шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулар Самаркандек айылдык кеңешинин жергиликтүү жамаатынын мүчөлөрү электрондук добуш берүүгө катыша алышат. Электрондук добуш берүүгө катышуу үчүн Баткен облусунун Баткен районунун Самаркандек айылдык кеңешинин шайлоочулары добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен, башкача айтканда 2023 жылдын 24 мартына чейин мыйзамдарга ылайык идентификациядан жана авторлоштуруудан өтүп, тиешелүү шайлоо комиссиясына арыз берүүгө шайлоочунун кабинети сервиси аркылуу электрондук түрдө арыз бере алышат. Электрондук добуш берүүгө катышуу жөнүндө арыз берген шайлоочу электрондук добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесине киргизилип, электрондук жол менен гана добуш берүүгө катыша алат. Электрондук добуш берүүгө катышуу үчүн түндүк электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында колдонуудагы эсепке алынуучу каттоосу, булут электрондук кол тамгасы, интернет түйүнүнө кирүү мүмкүнчүлүгү менен мобилдик түзүлүшү же персоналдык компьютери атайын тиркемеси болуусу керек. Самаркандек айылдык кеңешинин шайлоочуларынын алдын ала тизмесинде 7524 адам киргизилген. Анын ичинде 1568 адам Самаркандек айылдык кеңешинин чегинен тышкары жерлерде аргасыздан жашап келет. Баткенде аскер кызматкери жарадар болду. Чек ара кызматы билдиргендей 25 февралда номер 20-21 аскердик бөлүктөгү унааларды техникалык кароодон өткөрүү пунктунда меште жылуутуу учурунда белгисиз зат жарылып, анын кесепетинен 2003 жылы туулган аскер кызматкери буттарынан жаракат алган. Аскер кызматкери Дароо Разаков шаарынын аймактык ооруканасына жеткирилген. Учурда ал дарыгерлердин көзөмөлүндө. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун тапшырмасына ылайык өлкөдө ветеринардык санитардык нормаларды сактоо боюнча мал базарлардын абалын жакшыртуу иш-аракеттери башталган. Ага ылайык талапка жооп бербеген базарлар жабыла баштады. Республика боюнча 70ке жакын мал базар болсо, анын 25 базары жабылган. Мундун негизги максаты тамак аш коопсуздугун сактоо, жугуштуу оорулардын алдын алуу болуп саналат. Мындан ары ушундай иш-чаралар улана берет. Эгерде ошол мал базарлар биздин ветеринар санитардык талаптарга жооп бербесе, биз аны жапканга мажбур болобуз. Себеби бүт жугуштуу оорулар ошол базарлардан таркап атат. Экинчиден, ошо элдерибизге бир элементарный условияны түзүп атабыз да, урматтуу агайлар. Баягы келген элдерибиз ошо мал базарга кире албай, чыжадан баса албай, же базарга ыңгайлуу шарт жок. Ана көпчүлүк жарандардын кайрылуусунун аркасында биз ушундай шарт немеге барып атабыз айласыздан. Малым болгондой Жалал Абад облусунда буга чейин жалпы 16 мал базар иштеп келген. Талаптардын негизинде шарты жок делген 4 базар жабылды. Ошол эле учурда Ала Бука районунда республикага мисал болчу шарты бар мал базар ачылган. Тиешелүү адистер тарабынан ушул тапта ветеринардык санитардык норманы сактабаган мал союучу жайларда текшерилип жатат. Сузак районунун мал базары, Базар Курман районунун мал базары биздин ветеринар талапка толук жооп берет. Биздин Жалал Абад областында 32 мал союучу жай бар. Төртөө таптакы талапка жооп бербей турган болуп жабылып калды. Ал эми евразиялык талаптарга, ветеринардык санитардык талаптарга жооп бере турган бизде 2 эле мал союучу жайыбыз бар. Бирөөсү иштеп атат бүгүнкү күндө Ала Бука районунда. Ал эми бирөөсү Жалал Абад шаарында курулган, бирок иштебей турат. Али чеңде ишке киргизилген жок да. Ошону иретке келтириш керек, элге шарт түзүп бериш керек. Ошол өкмөт айткандай нерсени кылыш керек. Өлкөдө 100дөн ашуун мал союучу жай бар. Эми алардын бардыгы тыкыр көзөмөлдөнөт. Бул жайда идентификациядан өткөн гана мал союлуусу шарт. Мындай талапты койгон бийлик өкүлдөрү бүгүн айлаймак жетекчилерине да бир топ тапшырмаларды берди. Азыр биз строго мына контролго алып баштадык. Ушу павильондон баштап, касапканадан баштап, жанагы мына общепитке, ресторан, кафелерге чейин строго ушул жанагы мал союучу жайдан ушул реестрде турган, текшерилген, лабораториядан анык деген кара талаптарды биз коебуз. Талаптарга жооп бербей, биз аны изята кылып, жана уничтожение чейин алып барабыз. Бул биздин түздөн түз биздин милдет, урматтуу туугандар.
Бүгүнкү кеңешмеге катышкан айыл өкмөт башчылары тиешелүү жетекчилерге ар бир аймактагы чечилбей келген маселелерин ортого салды. Андагы көйгөй идентификация, ветеринардык кызматкерлердин жетишсиздиги. Бул бир эле Жалал Абад облусунда эмес, республика боюнча маселе жаратып келүүдө. Бул оңдуу суроолор узатылып, жеринде тиешелүү жоопторду алышты. Бүгүнкү күнү базарда бир казуар уй жетти чип басылган жылкы деле бирдей сатылып атат. Әлемти баспай келген деле бирдей сатылып атат. Аксы районунун деле болсо биз аны көзөмөлгө алат элек, карап атабыз. Ушуну бир республикалык деңгээлде идентификациядан өтпөгөн малды сатууга тыюу салууну колго албасак, многу ишибиз ишке ашпай калып атат. Аны биз өзүбүз, мына айыл өкмөттөр идентификациядан барып баспай атабыз. Эч ким карапайым эл малыңа эмени басып коелду, эч ким отказ кылган жери жок. Аны биз кайрадан кыдырып дагы до конца калгандардын баарын басышыбыз керек. Жыйындын соңунда райондук деңгээлде мал союлуучу жайларды ачуу талабы коюлду. Ага катар мал базарлардын шарты жогун оңдоо, талапка жооп бербегендерин ишин токтотуу боюнча тапшырмалар берилди.